Амансызбы мекендеш, сиздер менен кайрадан Али Токтакунов. Мына ушул видео жакында эле интернетке жарыяланган. Улагасынан бутту чечип, өзгөчө жасалгаланган вагонго кирип баратышат. Аппак отургучтар, дүйүм даам коюлган үстөл, аппак булгары диван, керебети, телевизору бар, эс алуучу бөлмө. Даараткана, жуунуучу бөлмөлөр, ашкана, түгүл тейлөөчүнүн дагы өзүнчө бөлмөсү бар экенин көрүүгө болот. Бул албетте карапайым жүргүнчү үчүн даярдалган вагон эмес. Өзгөчө сыйлуу конокторго деп кайра ремонттолгон вагон экени көрүнүп турат. Бул ирет андай коноктордун бири видеонун автору Улан Жураев. Жураев менен активист Садыр Жапаровду жандап жүргөн Мелис Аспеков Кыргыз темир жолунун жетекчилигинен $250,000 талап кылып алгандан кийин кармалышканы кабарланган. Сиз көргөн видео жана пара катары берилген сумманын өзү Кыргыз темир жолунда ири акча айланаарын жаап жашырчу кылмыштар бар экенинен кабар берет. Чынында эле ошондой. Июнь 2020 Кыргыз темир жолундагы коррупциялык схема, анын ичинде тендерден өнүлгөн ири суммаларга байланыштуу 4 жооптуу кызматкер кармалат. Июнь 2020 Кыргыз темир жолунун мурдагы директору Канат Абдикеримов кармалат. Ал дагы тендер аркылуу акча сындырып турган деп шектелет. Октябрь 2020 Кыргыз темир жолундагы дагы бир жетекчи Канат Жетенбаев кармалат. Ал вагондорду мыйзамсыз кесип сатуу ийген деп айыпталат. Ноябрь 2020 Кыргыз темир жолунда дагы бир коррупциялык схема аныкталат. Тендерге байланыштуу кылмышка шектелип, дагы бир жооптуу кызматкер кылтакка илинет. Ал эми декабрь 2020 жылы тендер аркылуу мамлекетке миллиондоп зыян келтирген деп шектелип, Кыргыз темир жолунун түштүк филиалынын мурдагы жетекчиси кармалган. Бир эле мамлекеттик ишканада, бир эле жылда ушунча адам кармалды. Темир жолчулар аябай тазаланса керек деп жатасызбы? Таптакыр андай эмес. Улуттук коопсуздук кызматы дагы, Финполиция дагы кашкайып көрүнүп турган башка бир фактылардан аттап өтүп кеткен. Же атайын ошондой кылган. Ал киши байкоосуз гана кала бербестен, акыркы жылдары ыкчам карьералык секирик жасады. Өткөн иликтөөбүздө өзүнүн кудалары аркылуу пайдага туйтунган бишкектик чиновникти таап чыктык эле. Бул жолкусу андан дагы ашкере кетти. Кыргыз темир жолунан ондогон миллиондорго туйтунган ал кол тийгиз чиновниктин жүзүн азыр ачабыз. Кыргыз темир жолу жылына орточо 7 миллион тонна жүк, 100 миңдеген жүргүнчү ташыйт. Өлкөдөгү ири салык төлөөчү мамлекеттик стратегиялык ишкана. Жылына миллиарддаган сом киреше табат. Кыргызстандагы чоң акча айланган башка мекемелер сыяктуу эле коррупцияга белчесинен малынган. Иса Өмүркулов, Нариман Түлеев, Аргынбек Малабаев, Алмазбек Ногойбаев деген фамилиялардын өзү эле далилдеп турат. Аларга эски тарыхы, а биз бүгүнкүсүнө токтололу. Кыргыз темир жолду Дашков Василий Анатольевич жетектейт. Мурдагы милиционер темир жол тармагына 2006 жылы келген. Ошондон 2020 жылдын январына чейин Кыргыз темир жолунун Бакандай филиалы көпүрө куруу менен алектенген мост отрядты башкарып келди. Андан кийин Кыргыз темир жолунун жетекчи орун басарлыгына дайындалса, апрелден тартып мекемени башкарып келатат. Бир жыл ичинде эле уда темир жолчу жетекчилер кармалганы менен Дашков кол тийгиз бойдон калууда. Катардагы темир жолчулар митинг өткөрүшүп, коррупция тууралуу эскертип кайрылуу жасагандарына карабай, тийиштүү кызматтагылар бул кишиге көңүл бурушкан жок. Бул Дашков бул жерден ремонт менен бул вагондорду жолду карабай эле бул болгон ремонттор менен эле алектенип атат. Ремонттун азыр Кыргыз темир жолуна кереги жок. Мисалы биздин жатакананы кайра ремонт жасап атат. Рыбачыдагы ремонт жасагандары көп жерлерде эле ремонттор жасап ошол жерлерге баягы бул жерде акчаны адалдоо эле да баягы кыргызча айтканда отмывание денег деп коет. Василий Дашковго каршы чыккан топтор митинг өткөрүү менен гана чектелишпейт. Фейсбукта Кыргыз темир жол чындыгы аттуу барак бар. Анда жетекчини коррупцияга, башкарган мекемесин жеке бизнесине айлантууга айыптаган пикирлер жайнайт. Айыптоолорду текшерүү үчүн ачык булактар аркылуу Дашков тууралуу маалыматты издедик. Реестр ага бир топ фирмалар катталып, бирок кийин ал фирмалардын курамынан Дашков кеткенин көрсөттү.
Арасында Cascade Security аттуу осоо бар. Күзөт кайтаруу менен алектенет. Ал азыр кагаз жүзүндө Дашковго таандык эмес, кайра каттоодон өткөндөн кийин негиздөөчүсү дагы, директору дагы Горбатов Николай Петрович деп көрсөтүлгөн. Бирок тереңирээк талдай келгенде, Николай Горбатов кагаз жүзүндө гана ээлик кыларын, чынында Дашковдун үй бүлөсүнөн алыс кетпегенин көрүүгө болот. Ал эми Горбатов ууру же каракчыга сес көрсөтчү адам эмес, ал тек гана көгүчкөн сүйүүчү. Кыргызстан эле эмес, эл аралык коомчулуктагы аны бала чагынан бери кош көкүл Фрунзе Турманы деген түрүн жакшы көрүп багып келген көгүчкөнчү катары тааныйт. Аны Горбатовдун социалдык тармактардагы сүрөттөрү дагы айгинелеп турат. Бир аз алаксып кетти окшойт. Кыскасы, Дашков 2019 жылдын 15 февралында Cascade Security'ni Горбатовго каттатат. Дашков ал учурда Кыргыз темир жолунун Мостоотряд филиалын жетектеп жаткан. Каттаткандан 10 күн өтүп эле 2019 жылдын 25 февралында Cascade Security Мостоотряддын 2,5 миллион сомдук алгачкы тендерин утат. Кызыкчылыктар кагылышы муну менен эле токтоп калган эмес. 10 айдан кийин ушул эле Cascade Security экинчи тендерди да утат. Мостоотряд күзөт үчүн ишканага мурдагыдан кыйла көп 3,5 миллион сом бөлөт. Ал эми Дашков кызматтан кайра көтөрүлүп, Кыргыз темир жолун жетектеп калган учурда 3-чү тендерди утуш бул фирмага кеп бекен. 2020 жылдын декабрында ишкана 3 миллион 100 миң сомдук лотту утуп, ушул тапта дагы Мостоотряд менен иштешүүдө. Cascade Security жалпысынан 9 миллион 140 миң сом уткан. Бир эле ишканадан катар-катар ута берген кандай ийгиликтүү фирма? Башка мекемелерди дагы кайтарабы? Алардын тендерин дагы утабы? Изилдеп көрүп, сатып алуулар сайтынан башка бир дагы тендерди утпаганын билдик. Cascade Security Бишкектеги Тыналиев көчөсү 3 бөлүкчө 4 номерлүү үйдө 86-батирде катталган. Бул даректе дагы бир фирма каттоодо турат. Анын аталышы Мост Автодорстрой. Күзөтчү фирманын 9 миллиону мунун жанында арзыбаган эле тыйын болуп калат. Калькуляторуңузду камдап, мамлекеттин чөнтөгүнөн өз чөнтөккө өткөн сумманы эсептөөгө даяр туруңуз. Буга чейин айтып кеткендей, Мостоотряд Кыргыз темир жолунун бир ири филиалы. Курулуш иштерин жүзөгө ашырат. Аны Василий Дашков 14 жыл жетектеген. Акыркы 2 жылда Мостоотряд 125 жолу тендер өткөрүп, курулуш материалдарын, курулуш техникаларын сатып алып турган. Анализдей келгенде, Мостоотряддын эң туруктуу кардарларынын бири жана биз атаган Мост Автодорстрой жоопкерчилиги чектелген коому болуп чыкты. Башкача айтканда, 2018 жылдын декабрынан 2020 жылдын декабрына чейинки эле 2 жылдын аралыгында бул мекеменин ар бир 5-чи тендерин уткан. Жалпы баасы 112 миллион сом. Мында бир кызык жагдай бар. Демейде, кайсы бир мекеме тендер жарыялап, белгилүү бир сумманы көрсөтөт. Ал эми ага катышкан фирмалар утуп алууга, жеңип чыгууга тырышып, колдон келишинче төмөн бааны сунушташат. Тендерди өткөрүүнүн максаты ошол эмеспи? Мамлекеттин акчасын коромжуга учуратпаш үчүн эң төмөнкү бааны сунуштаган фирма утуп чыгышы керек. Бирок мындай кадырес атаандаштык Мост Автодорстройго мүнөздүү эмес. Сатып алуучу мекеме канча сумма көрсөтсө, Мост Автодорстрой андан 1 сомдагы төмөн эмес баа менен утуп чыгып турган. Анан калса, алардын тең жарымын түз келишимдин негизинде уткан. Тагыраагы эч бир атаандаштык болгон эмес. Ал эми атаандаштыкта өткөн тендерлерде Мост Автодорстройдон бир кыйла төмөн баа сунуштаган, бир кыйла аз баа сунуштаган фирмалар утулуп калган учурлар дагы бар. Ошол эле маалда бир гана Мост Автодорстрой гана катышып утуп кеткен тендерлер дагы кездешет. Мисалы, 2020 жылдын мартында Мостоотряд 32 миллион сомго жап-жаңы курулуш техникаларын сатып алмай болот. Ошентип Мостоотряддын тендерине Мост Автодорстрой жалгыз катышып, жалгыз утушка ээ болгон. Мындай чыгаан жеңишчил фирма
башка дагы мекемелердин тендерлерин удама утту деп ойлосоңуз жаңыласыз. Most Автодорстрой тарыхында жеңген 25 тендердин бирөө гана Кара Балтанын мэриясына таандык. Калганы темир жолдуку. Эми баамдап деле калдыңыз окшойт. Ооба, Мостотряд Дашков жетектеген мамлекеттик мекеме болсо, анын тендерлерин байма-бай уткан Most Автодорстрой Дашковдун өзүнүн кара чечекей жеке фирмасы. Башкача айтканда, Дашков мамлекеттин акчасын тендер аркылуу өзүнүн оң чөнтөгүнөн сол чөнтөгүнө өткөрүп турган. Бул мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына караманча каршы келет. Ал жагдай кийин эсине келдиби, Айтор Василий Дашков Most Автодорстройду 2020 жылдын 28 сентябрында башка 3 адамга каттаткан. Алардын бири Дашкова Нелли Владимировна, башкы темир жолчунун аялы. Мурда өзү башкарган мекеменин тендерлерин өзү утуп келсе, эми аялы катышкан фирма ута баштады. Ал эми мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам буга албетте тыюу салат. Кызыкчылыктар кагылышы деген 6-берененин 1-пунктунда сатып алуучу мекеменин кызматкери, аткаруучу же жеткирүүчү, башкача айтканда, орусча айтканда, поставщик, подрядчик катары катыша албай турганы же алар менен биригишкен аффилированный адам болбошу керектиги так көрсөтүлгөн. Дашковко байланыштуу дагы бир кызыктуу компания жана ал уткан тендер тууралуу айта кетели. Саяска деген дагы бир ОСО Өзгөндүн Бештерек жайлоосундагы 450 гектар жердеги көмүр кенине ээлик кылат. Саяскага байланыштуу жаңжал чыгып, темир жолчулар ошо кездеги президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылышкан. Бирок ал 2020 жылдын июль айы Кыргызстанда коронавирус кескин күчөп, темир жолчулар эмес, оордан кырылып аткан эл бийликти таба албай куурап аткан учур эле. Ошон үчүнбү же биз азыр көрсөтүп бере турган факторлордун таасиринен уламбы, кайрылууга караманча көңүл бурулган эмес. 2020 жылдын 2-июлунда, эстеп калыңыз, 2-июлда Facebookка жарыяланган кайрылууда темир жолчулар президентке мындай деп жазышат. Тендер өтө элек, бирок товар кампага келип түшүп калды. Тендерге катышууга арыз берүү эртең 3-июлда гана аяктайт деп жазылат анда. Андан ары улап окусак, локомотивдик чарбадагы темир жолдун көмүр кампасына көмүр алып келип жатышат. Тендер өткөрүшкөн эмес, келишими же кандайдыр кагазы жок. 2-июлга карата 40 миллион сомдон ашуун акчага 8000 тоннаны алып кирип коюшту деп жазышат. Бул албетте тендерди өткөрүү эрежесине туура келбейт. Мамлекеттик сатып алуулар сайтын карап көрсөк, чынында эле Кыргыз темир жолу ишканасы 61 миллион сомдон ашуун акчага көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаганын, ага катышуу үчүн арыз берүү 3-июлда гана жыйынтыкталганын көрүүгө болот. Тендерге жападан жалгыз Саяска фирмасы катышып, 55 миллион сом менен утуп алыптыр. Бирок көмүр 2-июлга чейин эле келип калды деп атышпайбы? Анда эреже мыйзамга баш бербеген Саяска кимдин компаниясы, ага мындай кылууга ким уруксаат берди? Президентке кайрылуусунда темир жолчулар жогорудагы көмүрдү Каныбек Туманбаевке таандык. Анын Кыргызстандын түштүгүндөгү көмүр карьеринен алып келинди. Ал киши бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолунун чыныгы кожоюну деп улантышат. Каныбек Туманбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин шоопуру, бийликтин көрүнө дагы көмүскө дагы башкаруучусу деп эсептелген кардинал Икрам Элмияновдун жакын адамы саналат. Анын мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы жакын ымаласы бар экенин бул сүрөт эле эмес, Туманбаевдин Биримдик партиясынан талапкер болуп чыкканы дагы ырастайт. Туманбаевдин дагы кол баласы бар. Ал Саясканы иштетип келгендердин бири Батырбек Жантаев. Жантаев азыр Кыргыз темир жолунун эң майкөл сүткөл филиалы материалдык техникалык камсыздандыруу бөлүмүн башкарат. Ал эми Саясканын документалдуу ээлери булар. 2020 жылдын 25 декабрына чейин компанияга Сыдыков Нурманбет Жалаладинович менен Ашимов Жолдошбек Асанович ээлик кылып турушкан. Кызыгы, мына ушул Сыдыков Нурманбет Жалалидинович экс-бажычы Райымбек Матраимовдун бир тууган эжесинин кара чечекей уулу. Дагы бир кызык жери бар. Саяска фирмасы 25 декабрда кожоюндарын алмаштырды. Бул ирет фирманын кожоюндарынын арасына Кыргыз темир жолчунун жогоруда биз эскертип кеткен аялы Дашкова Нелли Владимировна кошулду. Бул эмнеден кабар берет?
Ишенимдүү булактарыбыз Матраимовдор өздөрүнө таандык байлык мүлктөрүн башкаларга каттатып атышканын кабарлашкан. Бул анын бир далили болууда. Мамлекеттин акчасы менен өз чөнтөгүн бириктирип жибергенине карабастан жоопко тартылбай жатышы Василий Дашков таасирдүү, башкалар үчүн калканч болуп бере алчу фигурага айланганынан кабар бербейби? Коррупцияны ашкерлеген ар бир журналисттик иликтөөгө көңүл бурабыз деген Садыр Жапаров буга кандай жооп берет? Дашков чын эле кол тийгиз же андай эмес экени бийликтин мына ушул иликтөөгө жообунан көз каранды. Азырынча Дашков кызматтан кызматка гана жогорулап келет. Кыргыз темир жолу мамлекеттин ишканасы. Анын кирешеси дагы, чыгым кетирип сатып алган мүлктөрү дагы мамлекеттики. Мыйзам боюнча анын жетекчиси миллиондорду иштеп табуу үчүн өзү башкарган ишкананы колдоно албайт. Колдонуп эле келгенин Дашковго таандык жана байланышы бар 3 фирма ал башкарган мамлекеттик ишканадан 2 жылда эле 176 миллион сомдук тендерди утканын, аны кандай жолдор менен утканын биз далилдеп бердик. Урматтуу мекендеш, биз коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлөөнү улантабыз. Коррупцияны чогуу жеңсек болот. Ал үчүн бизге колдон келген жардамды бериңиз. Бул видеого комментарий жазыңыз, лайк басыңыз жана бөлүшүңүз. Биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Чындыктын чордону мына ушул жер.